Асмандагы булуттар, өтө майда муз кристалдары жана суу тамчыларынын атмосферада топтолушу, ал тропосферада суу буусунун көбөйүшүнү пайда кылат. Айрым булуттарда суу тамчылары жана кристалдары чоңойсо, жаан-чачын түрүндө жаайт. Жаан-чачын жамгыр, кар жана башка түрүндө жер бетине түшүүчү атмосфералык суу. Ал булуттан жана нымдуу абадан пайда болот. Булут катмары жарык нурун начарлатып, бир катар оптикалык кубулуштардын пайда болушуна себеп болот. Булуттарга дүйнөнүн миңдеген метеорологиялык станциялары ар дайым байкоо жүргүзөт. Чагылганды пайда кылуучу негизги аймактагы ошол эле булуттар болуп саналат. Булуттар бир нече катмардан турат. Ошентип булуттардын жогорку катмарында оң зарядталган талаа, төмөнкү катмарында терс зарядталган талаа пайда болот. Бул талаалардын бири-биринен кагылышуусунан улам булуттар арасындагы чагылгандар пайда болот. Алардын узундугу 1 километрден 150 километрге чейин жетет. Жамгыр бир нече түргө бөлүнөт. Ал узакка созулуп, тынымсыз же мезгил-мезгили менен жаашы мүмкүн. Кара жамгыр чоң-чоң тамчылуу, кыска мөөнөткө созулган жамгыр. Ак жаан майда тамчылуу, узакка созулган жамгыр. Нөшөр тамчы, тез ылдамдык менен түшүп, катуу жаайт. Өткүн, бат эли жаап өткөн жамгыр болуп бөлүнөт. Орто Азиянын түздүктөрүндө жана тоо этектеринде жамгыр жылдын баардык мезгилинде жаашы мүмкүн. Жамгырлуу күндөр кар жааган күндөрдөн 2 же 3 эсе көптүк кылат. Жаан-чачындын өлчөмү дүйнө жүзүндө бирдей эмес. Гавайи аралдарында жаан-чачындын көп жаашы байкалат. Ал эми Перу, Чили жана Сахара чөлдөрүндө бир нече жылдар бою тамчы тамбай калышы да мүмкүн. Кыргызстандагы эң жаанчыл жер Фергана тоо тизмегинин түштүк батыш капталы. Эсептөөлөр боюнча, жердин бетине секундасына 16 миллион тонна суу бууланат. Бир жылда бул 505 триллион тоннага жетет. Бул ошол эле учурда бир жылда жерге жааган жамгырдын көлөмү. Башкача айтканда, суу дайыма бир салмактуулук ичинде, бир өлчөм менен айланып турат. Жер бетиндеги жашоонун уланышы да ушундай суунун айланышынын урматында камсыз болот. Адам ээ болгон баардык технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү колдонсо да, мындай айлануунун жасалма жол менен эч качан ишке ашыра албайт. Эгер бул өлчөмдө кичинекей эле бир өзгөрүү болсо, кыска убакыт ичинде чоң бир экологиялык тең салмаксыздык пайда болот жана бул болсо жерде жашоонун токтошуна себеп болот. Бирок эч качан мындай болбойт. Жамгыр жер бетине жыл сайын бирдей өлчөмдө түшүүсүн улантып келет. Жамгырдын жаратылышка, өсүмдүктөргө пайдасы мол экени баарыбызга маалым. Бирок мына ошол жамгыр адам организмине да өтө чоң жардамын берет. Дарыгерлер нерв системасы көп чарчаган адамга жамгырдын үнүн тыңшап отурууну кеңеш берет. Андан сырткары жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат, баш ооруну жайлатат. Жамгырдын суусу эң таза болгондуктан ал чачтын өсүүсүнө чоң жардам берет. Жамгырдан кийинки сейилдөө дем алуу органдарына өтө пайдалуу, айрыкча шаар жеринде. Жамгырдан бөлүнүп чыккан озон жыты дүйнөнүн эч бир жеринен таба алгыс болуп, ал маанайыңызды көтөрүп, көңүлүңүздү сергитет. Чыгармачыл инсандардын көпчүлүгүнө да дал ушул жамгыр мезгилинде эргүү келет.